Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасады деп айыпталат. Иш материалдарын изилдеп, сот төмөндөгүнү тапты. Башкача айтканда, жогоркулардын негизинде жана Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 344, 346, 348, 351, 354 жана 357, 358 беренелерин жетекчилеп сот өкүм кылат. Токтомасына өндүрүш, Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылсын. Жана эсептик көрсөткүчүн 1000 эсеп өлчөмүндө, тактап айтканда 100 000 сом айыппул салынсын. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин айыпталуучу токтомасына өндүрүш тандалган башкача кетпөө жөнүндө түпкат түрүндөгү бөгөт боюнча да салынсын. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин кылмыш иш боюнча далил менен катары алынган Honor үлгүсүндөгү телефон мыйзамдуу ээсине кайтарып берилсин. Өкүмдүн арасында 30 сутка ичинде Бишкек шаар сотуна апелляциялык тартипте сотторголго төрагалық кылуучусу Тажибаев. Соттун чечимине баары бир мен каршымын, туура көрбөйм, кабылдабайм. Мен айыпкер эмесмин. Кечээ мамлекеттик айыптоочу 3 жыл сураган, бүгүн өзгөртүп 100 000 сом өлчөмүндөгү айыпка жыгып атат. Мен эмне кайсы күнөөм үчүн аларга мен акча төлөп беришим керек. Туура эмес, жогорку инстанцияларга кайрылууга туура келет. Адилетсиздик Кыргызстанда дагы эле. Сот көз каранды. Төрага мындай жыйынтыктуу эле мындай жакшынакай бир чечим чыгарып койчу болду. Бул өкүмүнө кыскасы мен соттун мага карата өкүмүн кабылдабайм. Эч кандай күнөөм жок.